Өмүр булагы. Бүгүнкү биздин тема адилеттүү сот жана дос. Англиянын университеттеринин биринде эки кыйышпас дос окушчу экен. Алардын бири юридикалык факультетинин студенти, ал эми экинчиси жаратылыш илимин изилдөө жагында окуган. Бул эки дос тандаган кесиптеринен таптакыр башка багыттарына, мүнөздөрүнүн ар түрдүүлүгүнө карабай жакшы, жакын достордон болушкан. Эки башка мүнөздөргө ээ болгон адамдар бири-бирине тартылып турушат деп коюшат эмеспи? Биздин бул каармандар да так ошондой болушуптур. Болочок юрист абдан жакшы окуп, жашоосун тартиптүү өткөрчү экен. Жакшы окуу үчүн ал көп эмгектенген да экен. Ал эми анын досу, биологдун жашоо образы юрист достунун жашоосу менен салыштырганда асма менен жердей айырмада болчу. Ал көңүл ачып, шапар тепкенди жакшы көргөн, жеңил ойлуу жашоо образын алып барчу. Ичкенди да жакшы көрчү. Бир сөз менен айтканда, шатыра шатман, бейкапар адам эле. Жеңил жашоосунун аркасында дайыма акчалай сарптоолорду талап кылат эмеспи? Ошондуктан акчалай карызга да батуу бул адамдын жашоосунда тездес кездешчү. Ошентип студенттик күндөр да аягына чыгып, баягы эки достун жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болуп, эмгектенүү жашоосу башталат. Ар кандай алектенүүлөр менен бир нече жылдын кантип өтүп кеткенин эч ким байкабай калды. Экөөнүн ортосундагы достук мамиле да солгундап калган. Юристтин жумушка кылган кылдат мамилеси, өз ишин так билгичтиги тез эле жогору көтөрүлүүгө түрткү болду. Бир канча убакыт өтүп, ал сот болуп калды. Биолог да өз алдынча кандайдыр бир алдыга жала берди. Бирок ал жылган багыты карама каршы багыт эле. Ичкилик аны оңой эле өз башкаруусунун алдына ары бери калчай баштады. Бином менен гана маанайы көтөрүлүп, кубанычты ал ичкиликтен гана алып калды. Моралдык жашоого болгон көз караш, түшүнүктөрүн ичкиликке мокотуп, карызга белчесинен батты. Ушундай кыйын кырдаалда турганда, ага улгайган жесир аял жардам сурап кайрылып калат. Аял өзүнүн чакан турак жайын акча айландыруу максаты менен ишке киргизүүнү кааларын айтып жардам сурайт. Кубанып кеткен жигит көп акча киреше түшөрүн баса белгилеп, бул ишти толук өз мойнуна аларын ишендире айтат. Жесир аялдын үйүн, акчасын өзүнүн эсебине каттатып, дароо өзүнүн карыздарынан кутулууга киришет. Ошондо да бүт карызын жабууга чамасы келбейт. Байкуш жесирдин акчасын ушундайча урдайт. Башында сиздин кирешеңиз демиш болуп, кемпирге кандайдыр бир киреше өсүп жатат деп, пайыздарды төлөөгө аракет кылып жүрдү. Бирок убакыт өтүп, кыңыр иши кайрадан такалган акчалай кыйынчылыктан улам белгилүү болот. Жигиттин иши сотко өтөт. Ал эми анын кылмыштуу иши баягы сот болуп иштеген достунун колуна өтөт. Журналисттер экөөнүн достугу тууралуу маалыматтарды гезит беттерине жарыялашып, эркин пресса ачык макалаларды жазышып, ой-сын пикирлер айтыла баштайт. Эл соттолуучу досу болгондуктан адилетсиз чечим чыгарат болушу керек деп айтып жатышты. Ошентип сот жүрүп жатты. Сот айыптуучуну да, адвокатты да кылдаттык менен укту. Анан ал соттор коллегиясына ишти жыйынтыктоону буйругандан кийин калыстардын 10 мүчөсүнөн кылмышкерди айыптуу деп табууну суранат. Ошондон кийин эски достунун алдында ал ачык сөз сүйлөдү. Сөзүнүн башында студенттик күндөрүн эстеди. Бир университеттен жашоого, кесип ээлери болууга бирдей даярдалып чыкканын айтат. Бирок сенин кылгандарың биз окуган университеттин беделин түшүргөн жорук деп белгилей кетет. Ушул байкуш жесирдин каражатын урдоого кантип дитиң барды? Соттун чечимин жумшартууга эч кандай себеп көрбөй турам. Айыптуусуң жана жазаңды тартышың керек. Сенин кылмыш ишиңде сот эң жогорку төлөмдөгү штрафты төлөөгө өкүм чыгарат деди. Сот чечимин күтүп турган сот залындагылар мындайды күтүшкөн эмес. Англияда акча карызы үчүн сотко иши тапшырылган адам түрмөгө отургузулбайт. Бирок акчалай төлөө жазасын аткарбаса, сот чечимине кош көңүл мамилеси үчүн түрмөгө отургузулат.
карызга белчесинен баткан биологдун мындай чоң штрафты төлөөгө чамасы келбесин баары билип турушту. Ошондуктан ал түрмөгө түшөрү да анык эле. Мындай айыптуу деп табылган баягы жигит эми үмүтсүздүккө жер тиктеп турду. Тартип сакчылары ага келип, анын колдоруна соттоло турган адам кийүүчү темирден кийгизишип алып кетүүгө камынып жатышты. Бирок бир таң калыштуу окуя болду. Баягы сот ордунан туруп, үстүнө кийген соттор кие турган атайын кийимин чечип, чачтарын түздөп, сакчыларды токтотту. Сот эми эски досунун жанына ордунан түшүп келип, кылмышкер досуна колун сынат. Айыпкер абдан таң кала аны карап калат. Мен сенин досуң экениме дагы эле ишенесиңби деп андан сурайт. Мен анын бирин көрбөй жатам деген соттолуп жаткан достун ачууланган жообу кылат. Мен сенин кылмышыңды ушунча турган көөлөрдүн алдында, Англиянын мыйзамынын алдында жашырып кое албайм да. Сенин кылмышыңды актоого менин эч кандай укугум да, жөнүм да жок. Жетим жесирлерди коргоо менен айыптууну айыптуу деп табуу менин милдетим деп жооп берет сот. Бирок сени ушул кылганыңа карабай, мен сенин досуң бойдон калам. Ишенесиң ушуга? Сага ишенүү үчүн эч кандай негиз көрбөй жатам деген гана жек көрүү менен айтылган үн кайрадан угулду. Мен сенин досуң бойдон калам. Жана мен аны сөзүм менен гана айтпастан, сенин ишенишиң үчүн иш жүзүндө да далилдегим келет. Бул сөздөрдү айтуу менен ал чөнтөгүнөн чек менен калем сап алып чыгат. Сот отура калып бир нерсени жазды да досуна сунду. Айыптуу кагаздан өзү төлөш керек болгон акчалай жазасынын суммасын окуду. Абдан апкарыган айыпкер токтоо караган сот досунун жүзүн карады. Бирок анын колундагы чекти алууга батын албай турду. Бул менин адилеттүү сот экенимдин жана ошол эле учурда чыныгы дос экенимдин далили. Муну алгын деди. Айыптуу алдындагы кагазды илең салаң болуп алды. Сакчылар аны жайына коюп кетип калышты. Эми мына айыптуу залдын ортосунда эркин адам болуп турду. Ал мындай болоорун күткөн эмес. Эми ал эски досунун чыныгы жүзүн көрдү. Кымбаттуу угарман, биз окуган окуя ыйык жазуунун маанилүү чындыгын элестеттирген окуя. Адилеттүү сот жана чыныгы дос катары досунун карызын төлөп жазадан куткаргандай, Кудай да улуу куткаруу ишин ар бирибиз үчүн аткарып койгон. Кудайдын адилеттүүлүгү тууралуу ыйык жазуу айтат. Ошондуктан мени уккыла. Акылдуу адамдар, Кудайда калп болушу мүмкүн эмес. Кудуреттүү Кудайда адилетсиздик болбойт. Анткени ал өзүнүн иштерине жараша кылат. Ар бир адамга жолдоруна жараша берет. Чындыгында Кудай жалган нерсе жасабайт. Кудуреттүү Кудай сотту бурмалабайт. Айыптын китеби 34-бөлүм 10-13 аяттар. Теңир биздин сырткы гана күнөөлөрүбүздү көрүп турган жок. Ал биздин толук күнөөкөр абалыбызды көрүп турат. Жүрөгүбүздүн мотивдери менен адилетсиздикти толук билет. Инжил китебинде да мындай деп жазылган: андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын. Анын алдында жооп беребиз. Кудай биздин ар бирибизди юрист, биолог досун билгенден да алда канча жакшы билет. Анын алдында ар бир адамзаттын жан дүйнөсү, кылган иштери ачык. Сиздин эч ким көрбөй калды деп уурдаганыңызды ал көргөн. Коңшуңузду алдап койгонуңузду ал уккан. Бирөөнүн аялы менен кылган ойноштугуңуздун изин жашырып койгонуңуз менен Теңирдин алдында жаша албайсыз. Текебердигиңиз, ата-энеңизге кылган одоно мамилеңиз, адилетсиз ой жүгүртүүлөрүңүздү Теңир алаканга салгандай көрүп турат. Өзүнүн адилеттүүлүгү менен анын сизге айтаары бул чечим. Күнөө үчүн жаза өлүм. Ал өлүм деп ыйык жазуу эмнени түшүндүрөт? Окуп кетейин. Ошондо ал Кудайды тааныбагандарды жана биздин Теңирибиз Иса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди жазалайт. Алар Теңирден жана анын кудуретинин даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. Инжил китеби 2 Тессалониктарга жазылган кат 1-бөлүм 8-9 аяттар. Мына ушундай жаза ар бир кечирим албаган күнөөкөрдү күтөөрүн Кудай сөзү айтып жатат. Кудайдын адилеттүүлүгү менен ыйыктыгында талаш жок. Бирок
анын сүйүүгө толгон ырайымдуу экенин да жазуу тастыктайт. Кудай сөзү аны асмандагы ата деп айтып жатат. Жазууда чынында ал өз элин сүйөт деп жазылган. Кудай өз уулу Машаякты адилеттүү сот деген ыйык жазуу айтат. Атасы уулун сүйөт, ошондуктан баардыгын анын колуна берди. Кудайдын сөзүнөн дагы башка жеринен мындай деп окуйбуз. Акыркы күндөрдө бизге уулу аркылуу сүйлөдү. Ал аркылуу Кудай ааламды жараткан жана анын баарына мураскор кылып дайындаган. Кудай Иса Машаякка дагы эмнени тапшырып бергенин бирге окуйлу. Анткени атасы эч кимди соттобойт, ал соттун бүтпейлигин уулуна берген. Бул аятты биз Инжил китебинен Жакандын жакшы кабарынан окуйбуз. Башында мен айтып кеткен Англияда болуп өткөн окуяны эстесек, сот достунун кылмышына ылайык адилеттүү чечим чыгарды жана башкалар күтпөгөн ишти досу үчүн өзү аткарды. Иса Машаяк дагы дал ушундай ишти аткарды. Биздин окуядагы юрист өзүнүн соттор кие турган кийимин чечип, достунун жанына орундугунан түшүп келди. Иса кандай кылды деп жазган. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынткан. Кудайдын уулу бизге адам кебетесинде жерге келди. Анын төрөлүүсү, адамдын арасында жашоосу тууралуу Инжил китебинин 4 жакшы кабары көйлөндүрөт. Биологдун соттосу татыксыз болсо да, досу үчүн чоң суммадагы акчалай жазаны төлөп берди. Иса болсо биз үчүн өзүнүн өмүрүн берди. Бул анын чыныгы достугунун белгиси. Бул тууралуу да жазуудан мындай сөздөрдү окуйбуз. Себеби Машаяк да бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил адам, адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тиритилди. Ыйык Кудай күнөө жөнүндө бир гана чечим чыгарган жана ал күнөө үчүн жаза өлүм деген чечим. Ошондуктан бул чыгарылган өкүмдү өлүм менен гана кун төлөп кутулуудан башка арга жок эле. Иса Машаяк болсо ушул чыгарылган өкүмдү биздин ордубузга өз мойнуна алып, өлүмгө биз үчүн барган. Ошондуктан минтип жазылган. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги, Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр. Голгофа деген жайда айкаш жыгачка келген Исанын өлүмү менен Кудай өзүнүн эч бир нерсеге салыштырылгыс адилеттүүлүгү менен адамзатты сүйгөн чексиз сүйүүсүн далилдеди. Иса Машаяк жараткан Кудайдын алдындагы сиздин карызыңызды өз өмүрүн берүү менен төлөдү. Эми сиз эркинсиз. Бирок анын ырайым белегин ишеним менен кабыл алмайын, бул курмандык иши сизге куткаруу деген таасирин тийгизе албайт. Кудай сиздин куткарылышыңыз үчүн өзү тараптан улуу ишти аткарып койду. Эми сиз тараптан гана аны кабыл алуу калды.